Саламатсыңарбы урматтуу угармандарым. Назарыңыздарда Бурулуш Сатиева жекебиздин эки тарап чыгармасы. Эки тарап китебин сатып алуу боюнча 0709 78 94 40 номерине чалсаңыздар болот. Бул номер китептин автору Бурулуш Сатиева жекебиздин номери. Замандаштар, каналга катталууну жана бармакча басууну унутпаңыздар. Бул аракетиңиз каналдын өнүгүүсүнө чоң салым болмокчу. Экинчи китеп 17 бөлүм. Калдар аке абдан жакшы болуп калыптыр. Алмаздын келгенине чечекей чеч болуп абдан сүйүндү. Балекетиңди алайыным, калдайган каралдым деп далайга жалынды Алмазга. Ата, баары жакшыбы? Дем алганыңыз жакшы болуп калыптыр. Тышка бир аз чыгып келесизби? Ооба, тышка чыгып келейин. Жатып көнбөгөн жаным кыйналып кеттим. Калдар аке шашылыш бут кийимин кийип тура калды. Жүрүңүз анда, тиги короодогу бактардын арасына сейилдеп келели. Экөө багаралап бир топ басышты. Чарчаган жоксузбу? Келиңиз бул жерге отура туралы. Алмаз обочодогу отургучка жетеледи Калдар акени. Тоонун абасына көнгөн өпкөмө бул жердин абасы аздык кылып атат окшойт. Буюрса 3-4 күндө барасыз тоолоруңузга. Доктор айтты, абдан жакшы болуп калды деп. Бирок ооруканада бир аз жата турсун дейт. Шашылып кетпеңиз. Жакшылап дарыланып чыгыңыз эми. Алмаз Калдар акесин жалооруй карап өтүндү. Эми мынча болгон соң ошентейин. Доктордун тили менен болбосом да болбойт го. Атаң кандай бейбаш неме деп сага да сөз тиет балам. Андан көрө өзүң жөнүндө айтчы эми. Иштериң кандай болуп атат? Иштерим жакшы ата. Буюрса жакында баары бүтөт го. Алмаз улутунуп алды. Балам, сөзүң менен көзүң айкалышпай атат. Дагы эле бир көйгөйлөрүң бар го. Калдар аке Алмазды астыртан карап калды. Ата, менде эмне көйгөй болмок эле? Баары жакшы. Мен ойлоп сарсанаа болбоңуз. Сиз эч нерсени ойлобой жатышыңыз керек. Кантип эч нерсени ойлобой жаталам? Сенин жүрөгүң оор болуп турганын көрүп турам. Сен болсо мени аяп эч нерсе айткың келбей атат. Сен түшүнгөн жериң жок. Айтпай коюп, мени ого бетер ойго салаарыңды. Ошондуктан жашыруун сыр болсо ачык айтчы мага. Сени эмне мынча ойлондуруп атат, балам? Ата, балким сиздики туурадыр. Мен оюмду айтпай койсом, ого бетер сарсанаа болосуз го. Сизден жашыра турган менде сыр деле жок. Бирок сөзүм узун болуп кетеби деп коркуп атам. Сизди чарчатып коем го. Мен зериккенден бактын башына чыгып кетким келип атат. Андан көрө сенин оюңду угуп, сага болгон кеп кеңешиңди берсем, менин жүрөгүм жеңилдеп калат да. Айтчу кебиңди айта бер, балам. Мен эч жакка шашпай элемин. Же сен өзүң шашып атасыңбы? Жок ата, мен деле шашпай элемин. Мен бүгүн кечинде бир чоң жыйынга барам. Ошого чейин убакытты кантип өткөрөрүмдү билбей атам. Ал абдан маанилүү жыйын. Андай болсо аңгемеңди баштай бер, балам. Көйгөйүңдү айтып алсаң, жүрөгүң жеңилдеп жыйынга жакшы барасың. Ал эмне болгон маанилүү жыйын? Ал жыйынга мени баягы биздин райондо милициянын начальниги болуп иштеген киши чакырды. Ал азыр министрдин орун басары болгон. Айтымында ал жыйынга абдан абройлуу адамдар чогулат. Ал жерден баягы эрежесиз урушка утуштар коюлат экен. Ал оюн көрсө алигичели болуп атыптыр. Дагы бир мага окшогон шордууну, курмандыкка чалышат экен. Ошонун аркасы менен эбегейсиз көп акча табышат экен. Ошондой бекен. Демек ал оюн дагы эле бар экен дечи. Сен ал жыйынга сөзсүз барышың керекпи? Мен өзүмдүн актыгымды далилдеп, өз атымды алыш үчүн ал жыйынга баруунун кажети деле жок. Мага башка далилдер жетиштүү болду.
Анда эмнеге ал жыйынга барганы турасың балам? Көрүп турам, сенин оюң ордуңда эмес. Балким анын сага кереги жок болсо барбай деле койсоңчу. Жок ата, ошентсе да мен ал жыйынга сөзсүз барышым керек болуп турат. Мен кандайдыр бир жол менен турнирдин болушуна тоскоол болушум керек. Болбосо дагы бир шорду бөрүлөрдүн чөнтөгүн толтуруу үчүн курмандыкка чалынат. Балам, бул абдан опурталдуу. Сен ал оюнду болтурбай коюуга кудуретиң жетеби азыр? Билбейм ата. Бирок мен жыйынга сөзсүз барышым керек. Балким аны азыр токтотууга кудуретим жетпесе да, келечекте кандай иштерди кылаарыма көп нерселерди билип алам. Этият бол балам. Тиги сени сатып жиберген неме? Сенин ким экениңди билип калса эми аяп койбойт. Ал менин ким экенимди биле элек. Ал мени жөн гана өз максаттарында пайдалангысы келип атат. Ошентсе да аябай этият бол. Мен ага каршы көп маалымат чогулттум. Мени оюнчуларга сатып ийген ошол адам экени жөнүндө да талашсыз далилдер бар. Эгерде мен сотко берсем, өзүмдү актап чыгууга кудуретим жетет. Бирок сотто да алардын кишилери бар имиш. Эгерде ошолорго туш болуп калсам, алар мени сотко жеткирбей жок кылышы да мүмкүн. Кандай кылаарымды билбей калдым. Бир четинен мени өз душмандарым менен болгон күрөш ойлондуруп атат. Бир четинен дагы башка ойлор жанымды жай алдырбай атат, деди Алмаз ойлуу. Балам, ал эмне ойлор? Сени эмне анча ичиңден жеп атат? Ата, мени ушул экиге бөлүнүп кеткен жашоо ойлондуруп атат. Мен өз азабым менен алпурушуп жүрүп, жашоо эмне болуп баратканын ойлонбоп турмун. Мен жада калса, силер кантип жашап атканыңарды ойлоп турмун. Жашоо эчак эле экиге бөлүнүп кеттир. Баягы бай кедейдин заманы келиптир. Калың журт катуу күнгө кабылыптыр. Карышкырлар каалашынча тытмалап, элдин ырыскысын түгөтүп атышыптыр. Бул жорук менен күрөшпөсөк, элдин жашоосу согуштан мурунку кейипке келет окшойт. Балам, 50 жылда эл жаңы дегендей, жашоо чынында эле абдан өзгөрүп бартат. Ыйман ызаат, абийирдин ордуна акча келди. Элдин көбү ыйманын ойлобой калды. Жөнөкөй эл жан айласын кылып, тигинтип жада калса, ортодогу кашарларды кирпич кылып сатып, токоч жеп атышат. Ошол кирпичтин акчасы канча күндүк токоч болуп берет? Андан ары эмне кылат эл? Бул суроонун жообун Алмаз билчүдөй карады Калдар аке. Мен да билбейм, андан ары эмне болорун. Бирок бул көрүнүш менен күрөшпөсө болбой калганын түшүндүм. Балам, эгерде сен эл үчүн күрөшкө аттангың келсе, сенин жашооң бүтпөс жашоо болот. Биздин жашоо бир гана кара курсакты тойгузуу, күнүмдүк көрүү оокатты ойлоо менен чектелген. А элдин турмушун оңдоо үчүн күрөшөм деген адамдын жашоосу чексиз жана опурталдуу. Андай адамды алдыда улам башка жагдайлар күтүп турат. Андай адамдын күрөшү эч качан бүтпөйт. Сен ошого даярсыңбы? Мен билбейм ата. Ошондуктан мен жан дүйнөм экиге бөлүнүп кетти. Бир тарабым өз душмандарың менен күрөш, өз керт башыңды ойло дейт. Бир тарабым болсо ушул ойрону чыгып аткан жашоону калыбына келтириш үчүн күрөшүш керек дейт. Мен эмне кылам ата? Балам-ай, чоң маселеге кептелиптирсиң. Адамдын жан дүйнөсү бөлүнүп кеткени абдан чоң маселе. Балким сен дегенде өз атыңды алыш үчүн күрөшөсүң. Мен антип да ойлоп көрдүм ата. Андай болгон күндө мени тиги баш кесерлер жөн коюшпайт го. Аларга менин тирүү жүргөнүмдүн таптакыр кереги жок. Алар мени сотко жеткирбей эле жок кылып коюшу мүмкүн. Ошондой де. Аның да туура балам. Баардыгы эми чындап чаташкан го. Калдар аке муңдуу башын чайкады. О ата, баардыгы эми чындап чаташты. Сыган мага Москвадан кезиккенде эле айткан. Сенин жасаар ишиң али баштала элек деп. Ал туп-туура айтыптыр.
Менин өз маселем күн өткөн сайын маанисин жоготуп бартат. Мен жасаар иш таптакыр башкабы дейм. Мен жүрөгүм тынч албай калды, деди Алмаз. Калдар акесинен ырайым күткөндөй унчукпай калды. Балам, абдан опурталдуу жерде турасың. Жакшылап ойлон. Бул жолдун жыргалынан азабы көп, ысыгынан суугу көп, түйшүк менен тозогу көп. Далай кыйын кезеңдерге туш болушуң мүмкүн. Адам көтөр алгыс азаптарга түшүшүң мүмкүн. Ошондо сен ушул жолду тандап алганыңа өкүнүп, өзүңө өзүң каршы чыкпайсыңбы? Калдар аке Алмазды сынай карады. Билбейм. Мен чынымды айтсам, бул ишти тереңинен ойлоно элекмин. Алмаз ултунуп алды. Эгерде сен эл үчүн күрөшөм десең, өзүңдүн керт башың жөнүндө унутушуң керек. Эки анжы болуп турсаң, баштабай эле койгонуң жакшы. Ооба, сиз туура айтасыз. Бул күрөшкө аттансам, башымды канжыгага байлашым керек экен. Биротоло өзүмдү унутушум керек экен. Алмаз, балам, бул жашоо көрсө жаралганы эки тараптан турат экен. Калдар аке салмактуу баштадын сөзүн. Бирок бул жашоонун эки тарабы сен ойлогондой байлар менен кедейлер эмес. Себеби түгөнбөгөн түйшүк менен алпурушуп, адал эмгек кылып байгандар деле бар. Жалкоолуктун же аракечтиктин айынан 6 саны аман туруп, жакырчылыкта жашагандар деле бар. Жашоонун эки тарабы бул ак менен кара, адилеттүүлүк менен адилетсиздик, чындык менен калп, ак ниеттик менен кара өзгөйлүк. Андан да кызыгы, Кудай ар бир адамдын өзөгүн да эки тараптуу кылып жаратыптыр. Ар бир адамдын өзөгү эки тараптан, ак менен карадан жаралыптыр. Ар бир адамдын жан дүйнөсүндө периште менен шайтан жашайт. Ошол өзүнүн эки тарабынын кайсынысын тандоону адамдардын өз эркине берген. Адам өзүнүн кайсы тарабын тандап алса, ошондой болот экен. Ошондуктан сен да өз тарабыңды танда. Өзөгүңдөгү эки тараптын бирин танда. Аны тандаш үчүн жүрөгүңдү ук. Себеби сенин өзөгүң эки тараптуу болгону менен жүрөгүң бирөө эле. Ошондо сен жаңылбайсың. Сиз туура айттыңыз. Адамдын өзөгүнүн чынында эле эки тарабы болот экен. Адам өзүнө өзү душман болгон учурлар да болот экен. Демек, жаңылып калбаш үчүн мен өзүмдүн жүрөгүмдү угушум керек экен го. Ооба, ошентишиң керек. Жан дүйнөң биротоло бир тараптуу болушу керек. Болбосо бул жашоону куру бекер жашап өткөн болуп каласың. Эки ортодо чайналып калба. Баарынан коркунучтуу адамдар, эки ортодо чайналган адамдар. Андай адамдар кийинки мүнөттө сен тарапта болобу, же сенин душмандарың тарапта болобу билүүгө болбойт. Мен сенчилеп элдин камын ойлогон эмесмин, бирок бир кезде жаштык кылып абдан катуу жаңылгам. Ошол жаңылыштыгым өмүр бою жүрөгүмө тынчтык бербейт. Эгерде мен өзүмдүн жүрөгүмдү угуп, сүйгөн адамым үчүн күрөшкөнүмдө, мен ага жетпей калган күндө да мынтип өмүр бою өкүттө жашамак эмесмин. Мен жөн эле шаарга качып кеткем. Калдар аке оор үшкүрдү. Көкүрөгүндөгү арманы кайрадан жаратын тырмап, ансыз да ооруп турган жүрөгүн аеосуз мыжыды. Сиз жакшы элеспи? Алмаз кооптону менен карады карыяны. Эч нерсе эмес, жакшы элемин. Сиз жатып эс алышыңыз керек го. Жок балам, мен жакшы элемин. Сенин жүрөгүңдөгүнү укканым жакшы болду. Болбосо ойлоно берип, башым оорумак. Эми сен кечки жыйынга жакшылап даярдан. Бул сенин жашооңдогу чечүүчү мезгил болуп калышы мүмкүн. Эгерде сен акыйкат жашоо үчүн күрөштү тандасаң, ал жыйындагы көптөрү сенин айгышкан душмандарың болуп калат. Жүрөгүң күрөштү каалап атса, күрөш балам. Калдар аке Алмаздын колун бекем кысты. Ооба, менин жүрөгүм
ойронун чыгып аткан жашоо менен күрөшүүнү каалап атат. Менин өз көйгөйүм чындап эле маанисин жоготуп баратат. Мен эми Аскар деген ат менен жашаймынбы, же Алмаз деген ат менен жашаймынбы, мага баары бир болуп калды окшойт. Балким мунун деле туурадыр. Адамдын аты эмес, кылган иши маанилүү го. Балким сени Кудай Таалам ушул күрөш үчүн жараткандыр. Ушул күрөш үчүн такшалсын деп башыңа далай сыноо салгандыр. Балким сизге оюмду айтып алганым жакшы болду. Сиз менин чачыраган ойлорумду жыйнаганга жардам бердиңиз. Мен эми биротоло бир чечимге келем. Мен эртең менен турганда эле сизге келгим келген. Мени колдогонуңуз үчүн 1000 мертебе ыраазымын. Эгерде сиз мени ушул жолдо колдосоңуз, мен сизге ант берем. Мен эми ушул жолдон тайбайм. Алмаз, адам миңдеген адамдардын астында касам ичип ант берсе да, аны аткарбай коюшу мүмкүн. А бирок адам өз абийиринин астында өзүнө өзү ант берсе, ал антынан эч качан кайтпайт. Эгерде кыйынчылыктарга туруштук бере албай, өзүңө берген антыңдан кайтсаң, сени эртеби кечпи өз абийириң соттойт. Ошондо сен чындап туңгуюкка кептелесиң. Сен өз тандооңду кыл да, өзүңө өзүң ант бер. Ушул жолдон эч качан тайбай турганыңа ант бер. Ошондо сенин өзөгүң жаанын огундай түз болот, ийилбес болот. Ал сенин өзөгүңдүн огун сен өзүң гана сындыра аласың. Сенден башкалардын алы келбейт ага. Мен айттым го, адамдын жан дүйнөсү эки тараптуу болот экен деп. Эгерде сен тандаган тарабыңдан тайсаң, же өзүңө өзүң каршы чыксаң, өз өзөгүңдөгү окту өзүң сындырып алган болосуң, балам. Калдар аке Алмаздын көзүнө тике карады. Алмаз да Калдар акесинин көздөрүнө тике карап, анын бул сөздөрдү жүрөгүнүн түпкүрүнөн сууруп чыгып айтып атканын түшүндү. Анын көзүнөн чындыкты көрдү. Ата, мен түшүндүм айткандарыңызды, деди Алмаз ишенимдүү. Кээ бир кара мүртөз, ач көз, абийирсиз адамдар эмнеге кылган иштерине эч өкүнбөй, бараткан жолунан кайтпай күчтүү болушат. Анткени алар да өзүнүн өзөгүнүн бир тарабын тандап алышкан. Алар өзөгүнүн кара тарабын тандап алышып, ошол тандоосунан тайбай баратышат. Бирок андай адамдардын акыр аягы өзөгү чирип кара күлгө айланат экен. Андай адамдар башкалар түгүл өздөрүнө да жакшылык алып келбейт. Эгерде сен өзүңдүн ак тарабыңды тандап алсаң, сен элге жарык күндү алып келесиң, жакшылык алып келесиң. Сенин өзөгүң сүттөн ак болуп эч качан чирип кетпейт. Сен тандаган жол акыйкат жол. Ошол кара мүртөздүгү күчтүүлөргө каршы тура турган жол. Бирок абдан татаал жол. Бул адам баласы жарылаганы келе жаткан күрөш. Адам баласы тып-тыйпыл жок болмоюнча бул күрөш бүтпөйт. Ошентсе да мен сен тараптамын, балам. Мен алгылыктуу эч жардам бере албасам да, менин дилим сен менен болот. Калдар аке Алмаздын колун өзүнүн жумшак, жылуу алаканына бекем кысты. Мен түшүндүм ата баарын. Алмаз да Калдар акесинин колун бекем кысты. Эмесе ак жол сага, тар жол, тайгак кечүүгө кабылсаң, Кудай Таалам өзү колдосун. Бул жолду басаар сен биринчи, же сен акыркы эмессиң. Сен эл журттун камын ойлосоң, эл журт сага ишенип сени колдосун. О мен. Калдар аке алакан жайып батасын берди. Ушул бата Алмазга таптакыр башка жашоонун эшигин ачты. Алмаз эми эки анжы болбой бир бүтүнгө айланып, көкүрөгүн эзип аткан бүдөмүктөр жиксиз жоголуп, жүрөгүндө эми кылаар ишинин туура экендигине, акыйкат экендигине болгон ишеним пайда болду. Өмүр бою өзү ишенип, туу тутуп жүргөн адамы колдоп атканы анын жүрөгүнө тынчтык алып келди. Алмаз эки инин түзөп, туурга конгон бүркүттөй, кабак астынан алыска көз чаптырып,
кыялы ааламга закымдап бир топко ойлуу отуруп калды. Арсар жыйын болоор алдында жыйынга кийип барчу көйнөгүн кийип Сонянын сыноосунан өттү. Бах, керемет! Соня алаканын шак коюп Арсарды тиктеп калды. Арсар анын алдында өзүн туш тарабынан көрсөткүсү келип тегеренип койду. Ай, токточу, ары карачы, мынау жери кичине жыйрылып калыптыр. Соня Арсардын көйнөгүнүн артын кармалап калды. Эч нерсе болбойт. Тим койчу, ушул көйнөк менен канча күн илештик, ал жерин ким байкамак эле. Арсар этегин тартып алып досунун жанына отурду. Соня Арсардын төшүндөгү жүрөкчөнү кармалап, ай өлөйүн, мунун абдан кымбат баалуу таш окшойт, деди. Соня, кымбат болсо кымбат болсун, кайра жакшы, башкалардын ооздору ачылып калсын. Арсар, тиги жигитиң муну көрсө эстен таанып калбайбы я? Анын дароо мунун баасын ойлоп, сенден муну кантип тартып алсам деп ойлойт болуш керек. Эстен таанып, жүрөгү жарылып өлүп кетер күнү кайда? Бирок муну менден эч ким тартып ала албайт. Бул мага алмаздан калган белек. Мен муну Эсентай чоңойгондо, ага болгон чындыкты айтып, атасынын мурасы кылып өткөрүп берем. Ай, болду чеми, капкайдагынын баарын ойлой бербейличи. Андан көрө анан чыгаарда мен бир аз вино ичип алайын. Болбосо калтырап коркуп, тигилердин алдына жыгылып калып шылдың болбойын. Мейли, бирок тиги жактан таптакыр ичпе, ичип алып баягыдай чыр салып жүрбө. Сонечка, болду чеми, аны канча кылым эстейсиң? Арсар таарынгансып оозун тултуйтту. Ой, сени билем да, эгерде ал жерден 100 грамм ичсең, тиги шүмшүктү шылдың кылгың келет ошол каймактардын алдында. Алар сырттарынан сылык сүйлөшкөндөрү менен ичтеринде таруу айланбайт. Бири-биринин кемчиликтерин көрүп калышса, көбүртүп, жабыртып бүт ааламга жар салышат. Мен эмне, жөн эле айтып атат дейсиңби? Ошондо эртең эмне болобуз? Болуптур, сөз берем сага. Мен ал жерден бир ууртам да ички эле ичпейм. Ал түгүл, мен ошол жерден аны чын жүрөгүмдөн сүйүп аткансып, өзүмдүн уктап жаткан актрисалык талантымды ачам. Мен аны ушундай сүйүктүү көз менен карайм дейсиң? Ай, сен какшыктабай элесиңби? Ой, Соня, болду чеми, мен үчүн кабатыр болбочу. Буюрса, устуканды чоң алып келем. Анан экөөбүз үйдөн шашпай майрамдайбыз, макулбу? Макул. Дагы да болсо, ишене албай тургансып, Соня башын чайкап койду. Болуптур анда, көйнөк жакса, мен эми чач тарачка барып келейин. Бар эми, мен сен келгиче көйнөктүн жанагы жерин оңдоп коеюн. Ой, ага эмне анча кийдиң, кенедей жери тырышса эч нерсе болбойт. Ай, сен деген, ал жерде баарынан сулуу, баарынан тыкан, баарынан акылдуу, анан калса сенин көйнөгүң да баарыныкынан башкача болушу керек. Көйнөгүм Кардендики деп мактангыдай болду. Атыйы жүрөкчөнү кылымдан кылымга мураска калып келе жаткан баалуу буюмде. Ошол жерден анан муну мени сүйгөнүм жигитим белекке берген деп салба. Соня, сен мени таптакыр эле келесоо көрүп калгансың го. Мен кантип эле ошентейин? Арсар эми чындап тырчый түштү. Ладно, мен тамашалап атам. Бирок чын эле ошентип айтып салба, макулбу? Ой, Соня, ушу сени кээде жөн эле муунтуп өлтүрүп салгым келет да. Ай, мени шашпай жыйындан келгенден кийин өлтүр. Мен эмне устукан жебей каламбы? Каймактар жегенден мен деле ооз тиейин, ботом. Ой, сени бир шашпа. Жыйындан келгенден кийин көрсөтөм мен сага. Кеттим мен чач тарачка. Арсар үстүндөгү көйнөгүн чечип, диванга ыргытты да ички бөлмөгө кирип кетти. Алмаз кеңсесине келип, төрдөгү диванга отурду да саатын карады. Али көп бар. Ошол турпаты менен диванга чалкалай жатты. Кандайча көз илинип кеткенин сезбей калды. Тоонун чокусуна чыгып, колунда оттон жасалган кылыч кармап туруптур. Бир маалда аркы кырдан энеси көрүнөт.
Балам, кылычың оттон жасалыптыр. Абайла, бир жериңе тийип кетсе күйгүзөт, деди энеси мээримдүү жылмайып. Эне, коркпоңуз, мен этият болом. Бул сонун кылыч бекен. Алмаз кылычты өөдө көтөрүп, энесине көрсөтөйүн десе, кылычтын оордугунан ийнит алып колу ооруйт. Бирок энесинин алдында уят болгусу келбей, кылычты өөдө көтөрөт. Энеси ыраазы болуп, үнсүз башын ийкеп, гүлүңдөй закымга айлана баштайт. Кайдандыр бир чырылдаган үн чыгып, Алмаз бурулуп карайын дегиче кылычын колунан түшүрүп ала жаздайт. Ийинин ооруганына карабай, кылычты кармап калууга аракеттенет. Чырылдаган үн улам күчөп, кулагынын кужурун алат. Алмаз ойгонуп кетип, эмне болуп атканын түшүнбөй айланасын карады. Чөнтөк телефону жаны чыгып, чарылдап атыптыр. Баса жатып алган ийини дивандын кырына кептелип ооруп чыгыптыр. Аскар, сен даярсыңбы? Алмаз телефонду алаары менен Капарович адаттагыдан сүрдүү үн менен сурады. Албетте, мен даярмын. Эмесе угуптур. Капарович жыйын болор жердин дарегин айтты. Эстеп калдыңбы? Ооба. Алмаз кыска жооп берди. Болуп турганда жолукканча. Капарович Алмаздын жообун күтпөй телефонду өчүрүп салды. Паша, аттанаар маал келди, деди Алмаз, баятан аны үнсүз карап отурган Пашага карап. Жарайт, баары даяр. Мен 15 мүнөттө даяр болом. Алмаз жуунуучу бөлмөгө кирип кетти. Машиналарды куйругулаш айдашып, жыйын болоор жерге келишти. Жыйын болоор жердин эшик алды тымтырс экен. Алмаз менен Паша туура келдикпи дегенсип бири-бирин тиктеп калышты. Алмаздын телефону чырылдады. Алло, угуп атам. Аскар, таң калба. Бул болгону коопсуздук үчүн көрүлгөн чара. Эми сен могул дарекке кел. Капарович кайра башка даректи айтты. Мен түшүндүм, жарайт. Алмаз телефонду өчүрүп Пашаны карады. Бул болгону коопсуздук үчүн көрүлгөн чара экен. Биз эми башка дарекке барышыбыз керек. Айда машинени, деди. Көрделе буларды. Коопсуздукту катуу ойлошконго. Паша кооранып, машинени от алдырды. Айтылган дарекке келишкенде аларды эшик алдынан эле тосуп чыгышты. Даалдай болгон күзөтчүлөр тапанчаларын ачык эле салпаңдатышып, одуно кыймылдашат. Машинанын эшигин үнсүз ачышып, Алмазга үнсүз баш ийкешип, бул жака жүрүңүз дегендей ишарат кылышты. Артындагы машинага дагы экөө жабыша калышып, алардын машинадан чыгышына тоскоол болушту. Алмаз аларга отура бергиле деп белги берди. Албетте, булардыкы туура. Коопсуздук биринчи иретте. Алмаз ийинин түзөп ишенимдүү алдыга басты. Паша артынан басты. Эшик алдында турган күзөтчү аларды бир сыйра темир издегич менен текшерди да өтүңүз дегенде ишарат кылды. Алмаз өзүн ишенимдүү кармап, босогону ишенимдүү аттады. Кире бериште турган Садыр Капарович Алмазды көргөндө бир көз ирмем өзүн жоготуп койду. Ал Алмаздан мынчалыкты күткөн эмес. Тим эле сүрөттөгү модельдер биякта калсын. Пашаны да баштан аяк бир карап алды. Паша Капаровичти көз ирмебей тиктеп, акырын башын ийкеп койду. Мунусу да көк жалын эме го. Орусту кайдан таап алган? Мунун орус достору көп го. О, менин жан досум, сак саламат келдиңби? Эсине келе калып, кучагын жая утурлады. Күзөтчүлөр да таң калуу менен карап турушту буларды. Мынча кадырлуу ким болуп кетти экен мунусу дегенсип турушат. Жакшы жеттик. Өзүңүз жакшы келдиңизби? Алмаз Капарович менен кош колдоо учурашты. Киргиле, баары чогулуп калышты. Капарович кийиндей берип конокторун өткөрдү. Жыйын болуучу залдын чок ортосунда тегерек стол коюлган экен.
Аны тегеректей менменсип манчыркаган каймактар отурушуптур. Баары баштарын буруп кирип келген Алмаз менен Пашаны карап калышты. Артынан кирген Капаровичти көргөндө, мунун кишиси келген тура дегенсишип тынчтанып калышты. Капарович Алмазды атайын даярдалган орунга отургузду. Паша там жактагы отургучтардын биринен орун алды. Ал жерде булардын жанына келген күзөтчүлөрү отурушкан экен. Дүңкүйгөн кара кийим, кара көз айнек тагынган немелер экен баары. Паша алардын арасында таптакыр өзгөчөлөнүп калды. Капарович алда недей каадалуу болуп, отургандарды үстүртөн карады. Көрдүңөрбү менин досумду дегенсип. Баары унчукпай отурушат. Дагы бирөөнү күтүп атышкан өңдү. Алмаз отургандар менен дароо тааныштырат го деп ойлогон. Бирок Капарович да кимдир бирөөнү күткөндөй унчукпайт. Аздан соң эшик ачылып, арык чырай, жашы 70-терге барып калган, бир аз бүкүрөйүп баскан адам кирди. Баары жапырт ордуларынан туруп, колдорун боорлоруна алып, үнсүз учурашышты. Алмаз да ордунан туруп, тигилерди туура учурашты. Карыя отура бергиле дегенде ишарат кылды. Алмазды көзүнүн кыйыгы менен бир карап койду. Бул жердегилердин баары буга тааныш, бир гана өзү бейтааныш экенин түшүндү Алмаз. Карыя төрдөн орун алды. Баары андан көздөрүн албай, анын оозун тиктешет. Баарыңар жалпы амансыңарбы? Акыры Карыя үн катты. Жакшы, өзүңүз жакшы келдиңизби? Баары жапырт али калышты. Кудайга шүгүр, бизди жаңы конок менен тааныштыр. Карыя Капаровичти карады. Кептин тогу тээр жерин сүйлөгөн салмактуу адам го. Капарович ордунан тура калды. Алмаз да ордунан турду. Бул Акматов Аскар, күзөт фирмасынын кожоюну. Тоо бүркүтү фирмасы жөнүндө уккандырсыз. Аскар ишеничтүү адам. Биздин ишке катышсам деген максат бар, деп безеленди Капарович. Жакшы, баарыңар күбө болосуңар. Жаңы конок үчүн Капаров кепилдик берди. Болуп турганда жыйынды баштайлы. Карыя кайрадан колун жаңсап койду. Отура бергиле дегендейси. Алмаз ордуна отуруп калды. Эмесе баарыңар жакшы билесиңер, бүгүн эмнеге чогулганыбызды, деп сөзүн баштады Карыя. Билебиз. Мен башынан баштайын. Кана, калы сен эмне менен келдиң? Карыя капталында отурган кара тултук кишиге кайрылды. Жыйын 4 саатка уланды. Алмаз отургандардын ар бирөөнүн сөздөрүн жакшылап эстеп, кимдин ким экенин, кайсы жактык экенин, эмне иш кылаарын жаттап калууга аракет кылып отурду. Баарынын ана башы Асейин Муратович экен албетте. Бирок анын үстүндө турган андан алда канча кудуреттүү дагы бирөөлөр бар экенин түшүндү Алмаз. Анын ар бир сөзүн, кабак кашын, кыймыл аракетин карап отуруп, ушундай бүтүмгө келди. Эмесе бүгүнкү жыйын бүттү, деди чарчаңкы үн менен Асейин Муратович. Баарыңарга баары түшүнүктүү болду го дейм. Түшүндүк. Баары эле чарчап, жыйындын бүткөнүнө сүйүнүп атышкандай. Болуп турганда, эми жакшылап эс ала бергиле, деди Асейин Муратович ордунан туруп. Баары ордуларынан туруп, Асейин Муратовичтин жакшы баруусун каалап, жардап карап калышты. Чарчап калган Асейин Муратович чайпала басып чыгып кетти. Баары жеңилдей түшүштү. Капарович Алмаздын жанына келди. Азамат досум, сен баарын таң калдырдың. Баары сени көргөндө ооздору ачылып калбадыбы, байкадыңбы? Деди Капарович шыбырап. Койсоңуз чеми, ашкере мактап жибердиңиз го. Али эч нерсе баштала элек, деди Алмаз эки мааниде. Капарович анысын түшүнгөн жок.
Болуптур эми, анан калса кыздай сыпаалыгыңды кантейин. Башка бирөө болсо азыр мурду менен булут челип калмак. Эми эмне кылабыз? Алмаз сөздү буруп кетти. Эми эс алабыз дос. Бүгүн son күн болду. Ставкалар коюлду. Эми эс алууга укугубуз бар го. Аскар, мен азыр бир жака барып келе калышым керек. Тиги залда баары даярдалган. Элдер кире баштаганда силер да ошол жака киргиле, деди Капарович. Балким биз кете берсек кандай болот? Мен жумуштарым бар эле. Алмаз күнөөлүү жылмайды. Ал эс алууга катышкысы келген жок. Эй дос, андай болбойт. Бир кыз ээрчите кел десем укпадың да. А бирок эч нерсе эмес, кызы жок деле эс аласың. Кыз керек болсо 5 мүнөттө таап берем. Кантип сый көрбөй кетип калмак элең. Казысы казандай бээ союлган, устуккан албай кетпейсиң. Болду эмесе, сүйлөштүк. Мен өзүмдүн жаңала турган колуктумду алып келе калайын. Капарович кайра шыбырап, көздөрүнүн оты ойноп кылыктанды. Сиз эмне, башка аял алганы калдыңызбы? Алмаз таң калды. Ооба, акырын, азырынча бул сыр. Аны көрүп баары андан бетер ооздору ачылсын. Мен сага ал жөнүндө айтсам керек эле. Мен эстедим баягы. Ооба ошол. Мен аны акыры көндүрдүм. Эми ал меники болот буюрса. Эң сонун болуптур. Алмаз да акырын шыбырады. Барыңыз анда. Мен жаң жеңемди көрүш үчүн калайын. Эй бала, бирок шайтандын дышалдыратчу болбо. Ал абдан сулуу, акылдуу аял. Анан калса мүнөзүнүн кааттыгын кантесиң. Бирок биз деле бекер адам эмеспиз. Акыры ооздуктады казоо бээни. Капарович кыткылыктап күлүп койду. Барыңыз анда, мен бул жерден күтөм, деди Алмаз жылмайып. Биротоло баарын оздорун ачыттырайын. Ичтери күйгөндөр садыр жаш аял алат экен деп мууну бөлүшсүн. Ушунун баары эле чыныгы достор дейсиңби? Ичтеринен жеп жутсам деп эле турушат. Айлалары жок. Чыныгы дос деген мына сендей болот. Менден эч нерсени талап кылбайсың. Капарович Алмазды далга чаап койду. Эми мени сиз дагы жакшылап текшериңиз. Балким менин деле ичим күйүп кетер жаң жеңемди көргөндө, деди Алмаз оюнчундан. Ушу сени. Бирок мен сенден коркпойм. Ошол жаңы жеңең сени сүйүп калабы деп коркуп атам. Капарович Алмазды баштан аяк карап алды. Сендей жигитти мен кыз болсом бир көргөндө сүймөкмүн. Андай болсо мен кете берейин. Чын эле жаңы жеңем сүйүп калса же Кудай уруп, мен аны сүйүп калсам болбойт го. Алмаз Капаровичти сынай карады. Ой болду эми, тамаша кылам. Эч жака кетпейсиң. Ал меники. Мен өзүмдүкүн оңой эле бирөөнү тарттырып ийбейм. Сен муну жакшы түшүнөсүң да. Албетте түшүнөм. Мен тамаша кылам. Барыңыз эми батыраак. Болбосо менин чыдамым кетип бартат. Болуптур, мен кеттим. Капарович шашыла басып кетти. Арсар даярданып алып, Капаровичтин келишин гана күтүп отурду. Ой, ал өлгүрүң сени унутуп калган го дейм я. Ушинтип эле эсине жара чыгып, бизди таптакыр унутуп калса экен. Соня кер какшык узатты. Койсоңчу, Соня, сен менин болочок күйөөмдү эми кааласаң да, каалабасаң да жакшы көрүшүң керек. Андан көрө атаң 60ка чыкканда алдап соолап күчүн ал дегендей, эми аны алдап соолап күчүн ал, акчасын көбүрөөк ал. Арсар тамаша менен жооп берди. Ошол эми сен күйөөң болооруна таптакыр ишене албайм. Алданбаса анга түшсүн. Анын чирик акчасынын эмне кереги бар бизге? Арсар, балким кеч боло электе кайра тартасың. Жок, Соня, кеч болуп калды. Мен баарын чечтим. Эми артка кайтпайм. Мен балдарымдын амандыгы үчүн башымды сайдым. Бирок мен ушул бойдон анын тебелендесинде калбайм. Акыры мен аны тебелеп жоготом. Азыр болсо мен алсызмын. Менде башка арга жок. Аңгыча терезеден машиненин жарыгы жалт-жулт этти. Мына унутпай эле келди, деди Арсар терезеге баш багып. Болуптур анда, жакшы бар эми. Бирок менин айткандарымды унутпа. Эч нерсе ичпе, уктуңбу? Деди Соня көзүнүн жашын кылгыртып.
Ох, алтыным, мен үчүн кабатыр болбочу суранам. Арсар Соняны бекем кучактады. Мен согушка кетип аткансыйсың да тим эле. Болуптур, бар эми, деди Соня акырын. Согуш эми эмне деп ойлоп койду ичинен. Арсар балдарынын беттерине өп коштошту да, мен келгиче Соня апаңар командир, түшүндүңөрбү? Деп сурады. Ооба апа, биз Соня апамды угабыз, деди Амантай. Апа, батыраак келиңизчи, болбосо мен сизди аябай сагынып кетет экем, деди Эсентай апасынын мойнунан кучактап. Бат эле келем, бирок силер уктай бергиле, макулбу? Мен келгенде ойготом силерди. Макул апа, жакшы барыңыз. Аңгыча Капаровичтин чыдамы кетип, машинаны пепилдетти. Арсар шашылып чыгып кетти. Арсарды көргөндө Капаровичтин оозу ачыла түштү. Ал көзүнө алдан эдей сулуу көрүндү. Мына бул аял оңой аял эмес. Аздан соң Арсардын төшүндөгү жүрөкчөгө көзү түштү. Шумдукко, бриллиантпы, муну кайдан алган? Саламатсызбы? Арсар жумшак учурашып машинага отурду. Жакшы, жакшы, өзүң жакшысыңбы? Бүгүн өзгөчө сулуусуң го. Рахмат, сиз үчүн аракет кылдым. Арсар кылыктанып койду. Арсар, мойнуңдагы жүрөкчөң да абдан жарашыптыр сага. Бул арзан оокат эмес го, бриллиантпы? Бул эмне экенин өзүм деле билбейм. Бул мага энемден калган. Бул биздин тукумга ата бабаларыбыздан мураска калып келе жаткан буюм. Ошондойбу? Бул анда абдан кымбат буюм экен го. Капарович шилекейин жутуп, жүрөкчөнү тиктеп калды. Ким билет мунун канча тураарын? Бизге мунун баасы кызык эмес. Бул мурас болгон соң сатылбай турган оокат, деди Арсар. Албетте, мындай буюмдардын баасы болбойт. Капарович сөзүн оңдоого шашты. Бул буюм сага абдан жарашат экен. Мындай бармак басым бриллиант эч кимде жок болсо керек. Билбейм, балки мунун баасы анча деле кымбат эмес. Бирок бул буюм мен үчүн баарынан кымбат. Мен муну эч качан сатпайм. Кеттикпи? Деди Арсар Капаровичтин жүрөкчөгө көзү түшүп, кызыгуусу ашынып атканын көрүп. Өлүп кетет го көзү чачырап. Кап, муну тагынбай эле койсом болмок экен. Кеттик, деди Капарович жүрөкчөнү дагы бир ирет көзүнүн кыйыгы менен карап. Эгерде бул чыныгы бриллиант болсо, бул аял менден 5 эсе өткөн байго. Мына кызык тамаша. Алмаз менен Паша дүйүм тамакка, суусундуктарга толгон столдордун эң четкисинен орун алышты. Көп эле эл көзүнө урундуу болгулары келген жок. Чогулгандар улам бирөө жанына келип, таанышып, ар кимиси эле өз жанына отургузгулары келди. Бирок Алмаз сыпаа баш тартып атты. Паша, булар эмнеге мынтип атышат деп ойлойсуң? Булар сени абдан бай адам катары кабыл алышты. Демек эми сен маанилүү адамсың. Паша көп мааниде жылмайды. Мен да ошентип ойлоп атам. Ати досум болсо, эми мага балга чапталган арыдай эле чапталат го. Албетте, эми ал сени чеңгелинен чыгарбайт. Ал көрсө жаш аялга үйлөнгөнү калыптыр. Алмаз мыйыгынан жылмайды. Ошондой бекен. Эмне эле учуп күйүп калган десе? Ошондой дос. Ал эми өзүн абдан бактылуу сезип, душмандарым да, досторум да иштери күйүп, мууну өлгүдөй кылам дейт. Анда бүгүнкү кечеде киши калбай калат тура. Ошондой кыязы. Алмаз айтып оозун жыйгыча Капарович суналган сулуу келинди ээрчитип кирип келди. Алмаз адегенде Арсарды тааныган жок. Бирок анын төшүндө тагылган жүрөкчөнү көргөндө так төбөгө барскан менен бир ургандай жалдырап калды. Аны кантип тааныбасын? Ошол жүрөкчө. Бул аял Арсарбы? Болушу мүмкүн эмес. Кантип? Эмнеге? Алмаз ордунан тура кала жаздады. Анын жүзүндөгү өзгөрүүнү дароо байкаган Паша Алмазды акырын зекип койду. Дос, сен жакшы элесиңби?
Капарович туура айткан го. Эмнеге мынча таң калдың? Эсиңди жоготуп койбо. Алмаз Далайга жооп берген жок. Арсарды жакшылап тааныган соң өзүн өзү колго алып тынчытты. Паша, мага суу куюп берчи, деди Алмаз каргылданган үн менен. Алмаз, өзүңө кел, эмне болду? Паша сууну берип атып акырын сурады. Жандарына эч ким отура элеги жакшы болгон тура. Паша, күтүлбөгөн окуя болду. Мен муну таптакыр күткөн эмесмин. Капарович ээрчитип келген кыз Арсар экен. Алмаз да акырын шыбырап жооп берди. Койсоңчу. Эми Пашанын оозу ачылды. Паша, шек алдырба. Бирок бул кыз чын эле Арсар экен. Ал кайдан жүрүп муну менен келди? Эмне, үйлөнө турган Арсар бекен? Ким билет? Кызыктын баары эми башталат окшойт. Алмаз толкундангандан калтырап чыккан колдорун акырын стол астынан ушалап тынчытты. Капарович жеңүүчүдөй баарын тегерете карап жылмайды. Баары чын эле таң калышып, көңүлдөрү бүтүндөй Арсарга бурулуп калды. Достор, Капарович сөзүн салтанаттуу баштады. Мен бүгүн силерге өзүмдүн жашоомдогу чоң жаңылыкты айткым келип атат. Мен чыныгы бактымды эми таптым десем да болот. Мен жаңы үй бүлө курганы калдым. Бул кыз менин болочок колуктум. Таанышып алгыла, аты Арсар, деди да Арсарды сүйүктүү көздөрү менен карап, ийнинен кучактап койду. Баары бир саам дымырап калышты. Аздан соң дүркүрөтө кол чаап жиберишти. Алмаз көргөн көзүнө, уккан кулагына ишенбей, кол чабуулар доулбастын үнүндөй кулагын жарып кете жаздады. Башы зыңылдап ооруп чыкты. Эч нерсе ойлоого чамасы келбей, Арсарды кароого, кол чабууга да кудурети жетпей, денеси кебес сымал жуп-жумшак болуп калды. Мен эми дагы 2 уулду болгону калдым. Арсардын жараган уулдары бар. Бирок алардын атасы эрте кайтыш болуп кеткен. Мен эми Арсардын уулдарына ата болуп берүүгө да даярмын. Капарович болочокто суроолор болбосун деп баардыгын ортого ачык айтып салды. О, Садыр, ушул келишкен сулуу айымдын 2 уулу бар экенине ишене албай турам. Бул өзү жап-жаш секелек кыз го. Залдан бирөө Капаровичти кубаттагысы келгенсип бакылдады. О, Арсар жаш, бирок ошентсе да 2 уулу бар, деди Капарович эрдемсип. Баары четинен туруп Капаровичти куттуктап атышты. Бакытка башы айланган Капаровичтин жүзү албырып, көздөрү жайнап турду. Алмаз болгон демин чогултуп Арсарды карады. Ал болсо күндө эле ушундай тойлордо жүргөн адамдай эч кебелбей турат. Анын билинер билинбес боеп койгон, өткүр, сулуу көздөрү, андан да сулуу болуп, төбөсүнө түйүп койгон чачы, суналган баркыт көйнөгү келбетине куп жарашып, баарынан да төшүндөгү жүрөкчө миң кубулуп, ажарына ого бетер сулуулукту тартуулайт. Демек, менин белегимди дагы эле сактап жүргөн экен го. Алмаздын жан дүйнөсүнө алаамат түштү. Сен, Тагдыр, мага чындап өч окшойсуң. Арсар экөөбүздү ушинтип кезиктирет белең. Алмаз бир кездеги Капаровичтин Жайнакованын делосын алып келгилечи дегенин укканын эстеди. Ошол Жайнакова сен турбайсыңбы? Балким ошондо эле сен бул шумпайдын тузагына илинип калгансың, Арсар. Балким сен ушуга мажбур болдуң. Эмне иш менен кабылдың экен? Же өз каалооң менен келдиңби бул жерге? Алмаз Арсардын жылмайып турган жүзүн карады. Эч кебелбей турат го менин башкы душманымдын жанында. Ушундай да болобу? Алмаз туруп куттукташ керек го. Паша ойго батып кеткен Алмазды тизесинен түрттү. Ооба, ошентиш керек. Алмаз ордунан турам деп теңселип кетти.
Өзүңдү карма, куттуктап кел, анан тышка чыгып келели. Паша сүрдүү өтүндү. Алмаз эсине келди. Болду, калганын анан ойлоном. Азыр куттукташым керек. Денесин түздөп, түп-түз басып Капаровичтин жанына келди. Садыр Капарович, куттуктайм. Сиз чын эле айтыптырсыз, болочок жеңебиз абдан сулуу аял экен, деди Капаровичтин колун бекем кысып. Анан Арсарды карады да: сизди да куттуктайм. Капарович менен бактылуу болосуз го деп ойлойм, деди. Анын колун акырын кысып, көздөрүнө тике карады. Арсар да аны тике карады. Ошол көз ирмемде Арсардын жүрөгү бир булкунуп алды. Капырай, мен муну бир жерден көрдүм беле. Бул ким өзү, деп ойлоду. Анын жүрөгүнүн толкуну бүт денесин аралап өтүп, алаканы аркылуу Алмазга өттү. Анын көзүндөгү суроону түшүндү Алмаз. Ооба, мен сен үчүн бул жашоодо жокмун да. Сен мени бүшүркөп тааный албай калганың эп. Арсар колун тартып алды. Бирок толкундан уусу басылбай, көздөрүн Алмаздан ала качып, башка жакты карап калды. Капарович муну көз жаздымда калтырган жок. Иттики десе, бул катын эми Аскарды сүйүп калбасын. А бул жигит болсо Аскар, менин эң жакын досум, таанышып ал, деди Капарович Арсарды карап. Абдан жакшы, менин атым Арсар, деди Арсар жылмайып. Атыңыз жакшы ат экен, сейрек кездешчү ат, деди Алмаз эмне дээрин билбей. Арсар үнсүз жылмайып, башын ийкеп койду. Мунун үнү да тааныш мага. Мен муну кайдан көрдүм эле? Же бирөөнү окшоштуруп атамбы? Аскар аттуу таанышым жок эле го. Аскар, азыр биз силердин столго барабыз, деди Капарович бакылдап. Ооба, абдан жакшы болот. Мен азыр тышка бир аз чыгып келейин, жумушка чалып коюш керек болуп атат, деди Алмаз. Албетте чыгып кел. Бул ушундай азамат жигит. Жумуш дегенде ичкен ашын жерге коет. Капарович бактысынан баш айланып, Алмаздын тынчсызданганын сезген жок. Паша менен Алмаз тышка чыгып, машинага отурушту. Ары жакта турган машинадагыларга баары жакшы деп белги берип койду Паша. Паша, бул түшпү? Алмаз Пашаны суроолу тиктеди. Жок Алмаз, мунун баары өңүңдө эле болуп атат. Сен эмне жаш селкидей жүүнүңдү бошотуп атасың? Тагдырдын мындай тамашаларына көнүп бүткүдөй деле болдуң го, деди Паша жини менен. Паша, бул жолу тагдырдын тамашасы чектен чыгып кетти окшойт. Мен баарын бир шилтем менен токтотпосом болбой калды. Алмаз, сен эмне деп атасың? Ушул жерден баарын бүтүргүң келип атабы? Анда бул жер кыргын талаасына айланат. Кан төгүүлөр болуп кетиши мүмкүн. Сен түшүнүп атасыңбы? Паша жини келгенинен кызарып чыкты. Анан эмне кылышым керек мен? Алмаз да жини менен машинаны бир муштады. Дегенде өзүң токтот. Азыр биз кайра киришибиз керек. Кирип болгондо да Капарович менен Арсардын жанына отурушубуз керек. Териштирип отурууга убактыбыз жок. Токтот өзүңдү. Бир аз отурган соң бир шылтоо таап кетишибиз керек бул жерден. Паша, менин сүйгөн кызым гана эмес, менин уулум да эми Капаровичке таандык болуп калабы? Мен анан дагы эле чыдап отурушум керекпи? Чыдабаска аргаң жок. Болбосо сен аларды биротоло жоготосуң. Ушул жерден өзүң да тирүү чыкпай калышың мүмкүн. Паша, мен буга чыдай албайм. Андан көрө чындап эле өлгөнүм артык. Ансыз деле мен бул жашоодо жок адаммын. Сен балдарды, Арсарды алып кет. Мен баардыгын өзүм чечем. Алмаз кыйкырып сүйлөп атканын өзү да сезбей калды. Алмаз, жинди болбо. Анткен болбойт. Арсар эмне болот? Уулуң эмне болот? Сен алардын эмне болоорун ойлодуңбу? Анан кечөө эле сен башыңды канжыга кабайлап аттың эле го. Ал оюңдан да кайттыңбы?
Алмаз айласыздыктан улуп жиберди. Эми кандай кылыш керек анан? Алмаз, дегенде өзүңдү тынчтан. Биз азыр кайра киргенден кийин тыштагы балдардан бирөө телефон чалсын. Биз шашылыш жумушка шылтап чыгып кетишибиз керек бул жерден. Паша, Арсар эмне болот? Капарович ага үйлөнөм деди го. Алмаз, сен байкаган жоксуңбу? Арсар ага өз көңүлү менен турмушка чыккысы келип аткан жери жок. Ал мажбур болуп атат. Биз бул жерден кетебиз да, Капарович Арсарды кайда алып бараарын аңдыйбыз. Арсардын кайда тураарын тактап билебиз да, аны менен ачык сүйлөшүп, баары бүткүчө аны балдар менен бир жерге беките турабыз. Биз аларды Москвага жөнөтөбүз. Паша ойлоп тапканына сүйүнгөндөй алаканын шак койду. Паша, чын эле анын көңүлү жокпу Капаровичке? Сен аны көргөндө өзүңдү жоготуп, эч нерсени байкабай калдың окшойт. Мен баарын көрдүм. Анын жылмаюусу, турушу, баары жасалма. Көңүлү менен келген адам антип жасалма боло албайт. Анан да сен Арсар үчүн азырынча бул жашоодо жок экениңди унутпа. Болду эми, убакыт болуп калды. Капарович кабатырланбасын, кирели. Болуптур, Паша. Бирок сен абдан этият бол. Баарын сен айткандай кылалы. Ошентсе да ойдо жок нерселер болуп кетиши мүмкүн. Жүр эмесе кирели, деди Алмаз эсине келип. Алар залга киргенде отургандар күрүгүү боло башташкан экен. Капарович аларды көрөөр менен ордунан тура калып кол булгалады. Кечиресиздер, биз бир аз кармалып калдык. Алмаз Арсар жакты карабаганга аракет кылды. Арсар аны баштан аяк сынай карап отурду. Капырай, ушунча тааныш немедей көрүнөт. Бул ким эле? Же бирөөнү окшоштуруп атамбы? Бирок бул таластык болсо, мен муну кайдан көрмөк элем? Жөн эле окшоштуруп атам го. Мындай кара сакал адамды таанычу эмес элем. Эч болбосо сакалы эсимде калат эле го. Арсар өзүн тынчтып, Капаровичти карап, сүйкүмдүү жылмайып койду. Аскар, жеңең жактыбы? Капарович мактангандай сурады. Албетте, жеңемдин ажары Айдыда уялчуда экен. Алмаз Арсарды бир карап алып, баралыңа келип, мурдагыдан да сулуу болуп турсуң го, деп ойлоп койду ичинен. Паша Алмаздын ар бир кыймылын көз жаздымдан кетирбей отурду. Бул жигит менен тааныштырып койбойсуңбу? Бул сенин жан сакчыңбы? Деп сурады Капарович. Жок, бул жигит менин эң жакын досум, аты Павел. Таанышып алгыла. Абдан жакшы, менин атым Садыр. Капарович орусча сүйлөп Пашага колун сунду. Жакшы, абдан жакшы. Таанышканыбызга чоң кубанычтамын. Паша Капаровичтин колун адаттагысынан катуураак кысып койду. Алмаз, биз буюрса жакында үйлөнөлү деп атабыз. Тойду чоң ресторанга эле өткөзгөнүбүз жакшы го дейм. Коноктор көп болот. Анын үстүнө колдон келип турганда жакшылап эле той кылалы. Сенин жигиттериң биздин тойдо кызмат кылып берсе жакшы болмок, деди Капарович. Албетте, сизге кызмат кылбаганда кимге кызмат кылабыз? Алмаз жылмайып койду. Капырай, мунун жылмайганында бирөөнү абдан окшош экен, деп ойлоп койду Арсар ичинен. Акырын көзүнүн кыйыгы менен Алмазды карап коюп атты. Эх, Арсар, сени ушул жерден кезиктирээримди билгенде, баарын башкача кылат элем го. Эми сенин башка бирөөнө кетип атканыңды карап, айлам жок унчукпай отурууга мажбурмун. Мен эми силерден кантип ажырайм? Мен баламды кантип, качан көрөм? Мен сезип атам, ошол балдарды чоңойтуш үчүн эмне азаптардан өткөнүңдү. Анан ушул Капаровичтин чеңгелинен чыга албай калдыңбы? Сен баарына туруштук бере турган адам элең го. Буга эмнеге каршы тура албай калдың экен? Же балким, сен өз каалооң менен ушуга баратасыңбы? Андай болсо, мен эми да сенин жашооңду бузгандай акым жок. Алмаз да ойлордон чыга албай, Арсарды тымызын карап коюп отурду. Аскар,
Сен эмне эле ойлонуп калдың? Жүрөгүңдү ооруткан бирөө барбы дейм я? Капарович кара күчкө каткырып, ичиндеги кызганычын билдирбегенге аракет кылды. Мен жөн эле бир жумуш жөнүндө ойлонуп кеттим. Алмаз эсин жийди. Дос, бүгүн эч кандай жумуш жөнүндө ойлогонго болбойт. Жумуш жөнүндө эртең ойлонолу. Бүгүн биз эс алууга укуктуубуз. Көп жумуш бүтүрдүк буюрса. Капарович алаканын ушалап, жакында ала турган акчасын эстеп сүйүндү. Ооба, туура айтасыз, бүгүн эс алалы, деди Алмаз, тымызын аны көз карашы менен тыйып отурган Пашаны карап. Капырай, мунун үнү да абдан тааныш мага. Балким бул адам биздин алыскы туугандарыбыз болуп жүрбөсүн. Бирок бизде таластык туугандар болгонун эзели уккан эмес элем. Мен муну бир жерден көргөндөй болуп атам го. Же жумуш менен байланыштуу бир жерден көрдүмбү? Дүкөнгө келип жүргөн кардарлардан эмеспи? Болушу мүмкүн. Арсар дагы эле бүдөмүк ойлордон арыла албай ойлонуп отурду. Кыраакы Капарович Арсардын да абалын байкап отурду. Бул шуркуя Аскарды чындап эле жактырып калдыбы? Менин көзүмө чөп салгысы бар го мунун. Ошентип эле көрчү, мен сени түрмөнүн түбүнө түбөлүк чиртем. Сен эле эмес, балдарыңды да адамчыдагы азаптарга салам тирүүлөй. Менин башымда аттай турган адам жарала элек алигиче. Арсар, алтыным, сага бир нерсе керекпи? Капарович Арсарды сүйкүмдүү карап сурады. Арсар ойлорунан бөлүнө албай Капаровичти карап калды. Сага бир нерсе керек эмеспи дейм? Жок, мага эч нерсенин кереги жок. Алмаз ушул тапта баягы Капаровичтин кабинетинен кире беришинен көргөн кызды эстей калды. Ошол кыз ушул Арсар турбайбы? Мен анда көз айнегинен жана кийген кийиминен тааныбай калган экенмин го. Ооба, дал өзү. Демек Арсар буга абдан чоң иштин айынан көз каранды болуп калган. Эмнеге анда сойкулардай кийинип барган? Арсарды ошончого түрткөн эмне иш болду экен ал? Келеси о жаным, эмнеге ошондой эле түшүнгөн жокмун баарын? Балким Арсар ошол иштин айынан азыр буга күйөөгө чыгууга мажбур болуп отурабы? Аскар дос, сен да бир нерсени ойлоп атасың го баятан бери. Бүгүн баарыңар эле эмне ойчул болуп калдыңар? Келгиле эс алалыбы, же ойлонуп отура берелиби? Капарович таарынгандай түр көрсөттү. Аңгыча залдын ичин жаңырткан музыка ойноп кирди. Урматтуу коноктор, бир аз разминка, сиздерди бийге чакырабыз, деп кыйкырды микрофон менен алып баруучу. Бардыгы гүлдөп, ордуларынан тура башташты. Алмаз Пашаны бир карап алды да ордунан турду. Паша этият бол дегенсип башын акырын ийкеп койду. Садыр Капарович, мен жеңемди бийге чакырсам болобу? Деди Алмаз Капаровичке сүйкүмдүү карап. Албетте болот, эгерде жеңең өзү кааласа, деп кошумчалады Капарович. Арсар үнсүз ордунан турду. Алмаз ага ийилге колун сунуп, залдын ортосуна жетелеп жөнөдү. Капарович аларды артынан телмире карап, ичи ачышып кетти. Атаңдын көрү жаштыгым, ушинтип тез эле өтүп кетеби? Экөөнүн жарашып калганын кара. Кызганычы кызыл этти тытмалаган иттей көкүрөгүн аеосуз тытып, апылдата сугунуп кирди. Паша Капаровичтен да, Алмаз менен Арсардан да көзүн албай акыбалды баамдап отурду. Арсардын жүрөгү дүкүлдөп, Алмаздын колунун жылуулугунан денеси балкыды. Мен муну сүйүп калып ит болбойн, эмнеге эле мынча толкундандым? Кой, өзүмдү кармайын, балее баспасын. Алмаз да жүрөгү дүкүлдөп, Арсардын жакындыгынан жана ошол эле учурда кол жеткис алыстыгынан жан дүйнөсү жабыркап, колунун калтырагын билдирбегенге аракет кылып баратты.
О, Арсар, сен мага ушунча жакынсың да, алыссың да. Залдын ортосуна келгенде Арсарды акырын белинен кучактай кармады да музыканын ыргагы менен бийге аралашты. Сиздин мойнуңуздагы жүрөкчө кызыктуу буюм экен, деди Алмаз бир аз бийлеген соң. Ооба, бул өзгөчө буюм. Арсар кыска жооп берди. Менин оюмча мындай буюмдар дүкөндө сатылбаса керек. Жок, бул буюм дүкөндө сатылган эмес. Кызык, анда сиз кайдан алдыңыз эле муну? Алмаз Арсарды карап жылмайып койду. Арсардын көздөрүнөн от жанып, Алмаздын жылмайганынан кайрадан толкунданып чыкты. Өлөйүн, мен муну бир жерден көргөм. Бул да мени таанып атат окшойт. Буга кандай деп айтсам? Бул буюмду мага мындан көп жыл мурун бир жигит белекке берген. Арсар бул жолу калп айтууга батынбай койду. Эмне болсо ошо болсун. Ошондойго. Бул абдан сейрек кездешчү буюм окшойт. Ооба, ал жигит муну тоодон чопо казып атып таап алган экен. Арсар үшкүрүп алды. Алмазды эстегенде маанайы чөгө түштү. Сиз бир нерсеге капа болуп кеттиңизби? Жок, эч нерсе эмес, мен жөн эле. Арсар кайра улутунуп алды. Алмаздын жүрөгү ого бетер дүкүлдөп, ага чыккынчылык кылды. Кечиресиз, ал жигит азыр кайда? Ал жигит азыр келбес жакта. Ал жигит азыр бейиште болсо керек. Арсар көзүнө тегерене түшкөн жашын кирпиктерин баттан ирмеп кайра катты. Алмазды эстегенде жүрөгүнүн согушу катуулады. Алмаз Арсардын бул абалын, анын далысынан сезди. Арсардын далысын кармаган алаканын бир заматта толкун арылап өттү. О, Арсар, алтыным, сен мени унутпаптырсың го. Алмаз сүйүнгөнүнөн Арсарды катуураак кысып жибергенин сезбей калды. Арсар каршылык көрсөткөн жок. Эмнегедир ушул адамдын кучагынан чыккысы келбей, ал түгүл ага өзү да ыктай, андан да бекемирээк кучакташын тиледи. Мындай жылуу адам жамандык кылбас. Көп жылдан бери жалгыздыктан жабыр тартып, музга айланган жүрөгү эми жылый баштагандай болду. Кечиресиз, мен одоно суроо берип койдум окшойт. Эч нерсе эмес, мен сизге таарынган жокмун. Арсар Алмазды карап жылмайды. Сиз билген жоксуз да. Ошентсе да кечириңиз, мен сизди капа кылайын деген эмесмин. Эми Капарович сиздин кадырыңызга жетет го деп ойлойм. Ал киши сизди абдан сүйөт. Ооба, ал мени абдан сүйөт. Бирок анын сүйүүсү башкача сүйүү. Мен анын сүйүүсүн таптакыр түшүнө албайм, деди Арсар. Капарович бакылдап бир нерселерди сүйлөмүш болуп отурганы менен эки көзү Алмаз менен Арсарда болду. Экөөнүн бирин бири тиктеп, бир нерселерди сүйлөшүп атканын көрүп, асман угулады. Ушундай болоорун жон териси менен сезбеди беле алдын ала. Паша анын бул абалын түшүндү. Капаровичке суусундук сунду. Сизге арактан эле куяйынбы же? Арактан эле койчу. Капарович ичиндеги өрттү арак менен өчүргүсү келди. Бирок кулк эттирип бир ютуу ийген арак ичиндеги өрттү ого бетер кызытты. Паша байкатпай ага жакыныраак жылып өтүрдү. Аны сөзгө алаксытты. Капарович Пашанын сөздөрүнө кулак төшөбөй, ичиндеги кызганыч аны ойлоого да чамасын келтирбей оп тартып баратты. Эмне үчүн сиз анын сүйүүсүн түшүнө албайсыз? Алмаз эми Арсардын көзүнө тике карады. Арсардын көздөрүнүн тереңинен анын күйүтүн, арманын, жапа чеккен жалгыздыкты, чексиз кусалыкты көрдү. Ал мени өзгөчө сүйүү менен сүйөт. Мен чын эле андай сүйүүнү түшүнө албайм. А сиз билесизби, сүйүү деген эмне экенин? Арсар,
Сүйүү деген эң бир сонун керемет сезим болса керек. Сүйүү деген өмүр бою жүрөктө сактала турган сезим. Мен сүйүүнү сүрөттөп же аныктап бере албайм. Сүйүүнү жөн гана жүрөгүң менен сезиш керек го деп ойлойм, деп жооп берди Алмаз. Арсар маңдайындагы адамды таң калыштуу карады. Бул Алмаздын сөздөрү. Бул сөздөрдү дуа айткандай дайыма жатаарда айтып жаттап бүтпөдү беле. Бул адам бул сөздөрдү кайдан билет? Арсар Алмазга тигиле карап калды. Алмаз да аны тигиле карады. Мени таандың Арсар. Мен сени издеп, ажалды алдап келдим алдыңа, деп айтып турду көздөрү менен. Бул кимге эле окшош деп атсам? Арсар Алмазды тиктеген тейден көздөрү катып калды.